Нухтун жашоосу мындай эле. Нух өз замандаштарынын ичинен адил, кемчиликсиз адам болгон. Нух Кудайдын алдында түз жүргөн. Нухтун Шем, Хам, Жепет деген 3 уулу болгон. Бирок жер бети Кудайдын көз алдында бузулуп, жаман иштерге толуп кетти. Кудай жерге көз жиберип караса, жер абдан бузулуптур. Жердеги ар бир жан бузулуптур. Ошондо Кудай Нухка мындай деди: менин алдымда ар бир жандын күнү бүттү. Анткени жер бети алардын жаман иштерине толуп кетти. Эми мен аларды жер бетинен жок кылам. Сен өзүңө гофер жыгачынан туюк кеме жаса. Кеменин ичин бөлүктөргө бөлүп, ичи тышын чайыр менен капта. Сен аны мындай жаса: кеменин узундугу 300 чыканак, туурасы 50 чыканак, ал эми бийиктиги 30 чыканак болсун. Кеменин жогору жагын оюп, 1 чыканак терезе чыгар. Капталына эшик жаза. Ичин 3 кабат кылып кур. Эми мен асман астындагы өмүр деми бар тирүү жандын баарын жер бетинен жок кылыш үчүн топон суу каптатам. Жер бетиндегинин баардыгы өмүрүнөн ажырайт. Бирок мен сени менен келишим түзөм. Кемеге сени менен кошо уулдарың, аялың жана уулдарыңдын аялдары кирсин. Ошондой эле сени менен бирге тирүү калыш үчүн кемеге баардык жаныбарлардан эркек ургаачы кылып түгөйлөп киргиз. Тирүү калыш үчүн канаттуулардын түр-түрүнөн, малдардын түр-түрүнөн, жерде сууда жашоочу жаныбарлардын түр-түрүнөн түгөйү менен киргиз. Анан өзүңө жегенге жарактуу ар кандай азыктан жыйып ал. Ал сага да, аларга да азык болот. Нух баардыгын жасады. Кудай кандай буйруса, ал так ошондой жасады.